30 жылдан пайда болгон Паскальды үйрөнүп атабыз, бирок азыркы талапка дал келбейт. Ал эми биздин мектепте таптакыр эле информатика сабагы жок да. Эч жактан кереги жок. Башкача айткандачы, бизди текшербейт андан, бир мындай выгода ала албайбыз, андан кийин жөндөн эле окуп атабыз. Демек бизде окуучуларда мындай эркиндик аз деп ойлойсуз. Эркиндик жок. Мугалим билим булагы эмес да. Мугалим бул билимге болгон көпүрө. Эртең мен кандай мугалим болом? Эртең ушундай балдар мени класстан жетелеп чыгарып койбойбу деген маселе болуш керек. Смысл вводить что-то новое, если у нас вот этого вот базиса нет. Мисалы 70% мамлекеттики болсо 30% мектеп өзү тандап алганга мүмкүнчүлүк берилет. Үлкен өлкөлөрдүн баарын эле копи-паст кылып албай, өзүбүзгө жараша алышыбыз керек. Салам достор, эфирде Азаттык плюс. Биз бүгүн эмнеге мектеп программасын өзгөртүш керек жана кантип деген суроого жооп издейбиз. Тагыраагы мектеп программасында актуалдуулугун жоготкон сабактар жана заман талабына ылайык жаңы киргизилиши керек болгон сабактар жөнүндө сөз кылабыз. Эгерде сиз окуучу, ата-эне, мугалим болсоңуз же жөн гана өлкөнүн келечегине кайдыгер карабасаңыз, талкууну аягына чейин көрүп, ой пикир калтырыңыз. Биз баштадык. Дароо эле окуучулардын оюн билсек, мектеп программасы сиздерге жагабы? Мектеп программасы орточо, бирок жакпаган нерселер көбүрөөк. Мисалы? Алып жаткан билимибиз азыркы убакта актуалдуулугу жок. Илим менен техниканын өнүгүп өскөндүгүнө байланыштуу көптөгөн маалыматтар көбөйүп жатат. Илим абдан өнүгүүнүн жолунда да. Мына ушул биз окуган китептер мисал үчүн 10-15 жыл мурунку же болсо ошондой китептерди окуп жатабыз да. Биз жаңы китептерге муктажбыз. Мектепте кандай өзгөрүүлөр болушун каалайт элеңер? Негизги сунушум бул мектеп системасын өзгөртүү. Мисалы Европадагы стандартка сыяктуу кылып өзгөртүү. Эгерде биз 9-класстан баштап ар бир окуучу өзүнүн багыт боюнча тандоосун, анан ушул багыт боюнча окуса жакшыраак болмок да. Мисалы, эгер окуучу математика тандаса, ал же физика математикалык багытка, же информатика математикалык багытка. Азыркы бизге берилген материалдар замандын талабына жетпейт да. Мисалы, информатикада биз информатика отурганда биз жөнөкөй эле Паскаль мурунку 20-30 жылдан пайда болгон Паскальды ушул Паскальды иштеп үйрөнүп атабыз, бирок азыркы талапка дал келбейт. Жакшы, башка пикирлер? Менин сунушум бул жанагы жок дегенде 2 жылда отпай 10-11 класстагы бул жанагы университетке, вуздарга тапшырууга даярдык деп. Оюм боюнча ушул 10-класска 10-11 класстын программасын бириктирип, 10 классы кадимкидей эле окуйбуз. 11 класста 1 жыл бул университетке даярдык деп. Даярдык кылсак бул кичине жакшыраак деп ойлойм да. Анан дагы мектептеги эң бир чоң проблема бул бизге материалдык каражаттар аябай эле аз. Мисалы химия сабагын өтүп атсак, лабораториялык ишке келгенде бул биз материалдык каражатка аябай эле мындай муктаж болуп калабыз да. Чет тилдери азыр абдан өнүгүп жатпайбы, ошондуктан деген биз азыр англис тилин 2 эле саат өтөбүз, ошого байланыштуу англис тилин көбөйтсөк деген сунушум бар. Биз бул теманы көтөргөнүбүздүн дагы бир себеби марттын аягында эле Билим берүү жана Илим министрлиги мамлекеттик билим берүү стандартын кайра карап чыгаарын кабарлаган. Студияда министрликтен өкүлдөр да отурат. Билим берүү стандарты кандай өзгөргөнү жатат? Жогоруда окуучулар айткан талаптар да кошулганбы? Кыргыз Республикасынын ошо билим берүү жөнүндө мыйзамында жазылганда 5 жылда кем эмес кайра кароо жана жаңыртуу маселеси коюлуш керек деп билим берүү стандарты. Билим берүү стандартында азыркы учурда айрым ошо терминдер өзгөрүлдү. Анан негизги мектептин максаты азыркы учурда ошо негизги компетенттүүлүктөрдү көндүмдөрдү калыптандыруу окуучуларда. Мисалы ошол эле пандемия көрсөттү, маалыматты мугалимден күтүп отура бербестен өздөрү таба билгенге ошону кайра тиги иштетип, кайра жеткиликтүү кылып айтып бергенге негизги максат да ошо балдарыбыз мына чет жака чыгып атышат, ошо чет жака чыкканда деле баарлаша билүүгө, өзүнүн оюн билдирүүгө ошого көбүрөөк басым кылышыбыз керек. Ушул көндүмдөрдү кантип ишке ашырабыз? Кандай реалдуу сунуштар болот? Реалдуу сунуштар ошо биз деген азыркы жазып койбостон методиканы иштеп чыгабыз. Ар бир ошо стандартта жазылган, мамлекеттик билим берүү стандартында жасалган талаптар, сунуштар, милдеттер ал предметтик стандарт аркылуу ишке ашат. Анан окуу китептери аркылуу ишке ашат, мугалимдин методикасы аркылуу ишке ашат да. Ал үчүн мугалимдерди окутабыз, мугалимдерге кошумча билим беребиз. Анан негизги билим берүүнүн милдеттери өзгөрүп ошо
ошол милдеттери өзгөрүлдү. Анан жанагы руханий адеп ахлактык деп атабыз, ошого көбүрөөк басым кылышыбыз керек деп атабыз. Мына пандемия учурунда көрүп атабыз, окуучулар бири-бири ата-энеси менен пикири таба албаган учурлар болуп калды. Значит, ошо тарбия маселесин айтып коебуз. Орустар айтып коет, воспитание должно идти красной линией по всей системе образования деп. Жана социалдык компетенттүүлүк деген бар, ошону күчөтөлү деп атабыз. Анан азыркы учурда бизнес компетенттүүлүктү балким кошсокпу деп атабыз да ичинде. Ушул баары жыйынтык качан чыгат? Биз качан өзгөрүүлөрдү байкай алабыз? Вице-премьер-министр ошо бизге талап койгон, ошо апрелдин аягында долбоорду бирок эмки жума болобу же андан кийинки жумада коомчулуктун талкуусуна коюлат. Жакшы, рахмат. Азыр эксперттердин дагы пикирин угалычы. Бул министрликтин учурда баяндап берген иш аракеттерин кандай баалайсыздар? Вообще тема очень на самом деле сложная, ее вот так вот. Кандайдыр бир жаңы сабак киргизүү же киргизбөө негизи эле олуттуу маселе. Аны бир канча бөлүккө бөлүп кароо керек. Биз билим берүү системасы негизги 3 функцияны аткарарын унутпашыбыз керек. Бул билим берүү, тарбия берүү жана коомго аралаштыруу. Тилекке каршы акыркы жылдары биз тарбия берүү менен коомго аралаштырууну унутуп калдык. Азыр болгону билим берүүгө гана басым жасап жатабыз. Бирок мында дагы көйгөйлөр көп. Балдар туура айтып жатышат. Азыркы берилип жаткан билим жана колдонулуп жаткан окутуу усулдары эч ак эскирип, рыноктун талаптарына жооп бере албай калды. Азыркы дүйнө тез ыргакта өзгөрүп жатат. Демек, биз кийинки муунду тез өзгөрүлгөн чөйрөгө ылайыкташканга даярдашыбыз керек. Бул негизги компетенциялардын бири. Экинчи маанилүү жагдай, биз бүгүн бул жерде, эртең башка жерде болуп кала турган дүйнөдө жашап жатабыз. Андыктан балдар өз айланасын жөндөп кете алыш керек. Үчүнчү нерсе, балдар айткандай коммуникацияга байланыштуу. Анткени биз азыр көп кырдуу маданияттар бар чөйрөдө жашап жатабыз. Билим берүү тармагын башкарууда чектөөлөр бар. Ошондуктан кандай жаңы өзгөрүүлөр керек дегенде ийкемдүүлүктү киргизүү негизги орунда турушу керек. Я думаю, что ключевым должно быть это внедрение гибкости. Сиз мына өзүңүз да мектепте иштегенсиз да. Анан ушул жаңы бир өзгөртүүлөрдү киргизгенде кандай тоскоолдуктар болду эле? Я вам честно скажу, ключевой момент вот в той школе, которая принимала участие в запуске. Биз мамлекет талап кылган бардык милдеттерди аткарганбыз. Мисалы, география талап кылынса, географияны толук кандуу окутканбыз. Астрономия талап кылынса, аны дагы толук окутканбыз. Менимче, сапаты жана мазмуну жагынан азыр баары жетиштүү. Көйгөй жаңы предметтердин керек же керек эместигинде эмес, алардын мазмунунда, билим берүү усулдарында, окутуу шарттарында, мугалимдерде жана даярдыкта. Мисалы, лабораториялар жөнүндө айталы. Өлкөдөгү көпчүлүк мектептерде лабораториялык базалар толугу менен жок. Окуучулар эч кандай химиялык, физикалык, биологиялык тажрыйбаларды жасай алышпайт. Мектептерде микроскоптор жок. А биз эмнени айтып жатабыз? Биринчи керектүү шарттарды түзүп берели, анан керектүү сабактар жөнүндө сүйлөшөбүз. А условий нету. Тогда смысл вводить что-то новое, если у нас вот этого вот базиса нет. Бүгүнкү күндө бардык проблеманын бардыгы борборлоштуруп алып келгенден проблема чыгып атат да. Бишкекте отуруп бир 3-4 эксперт менен чогулуп алып туруп биз программаны стандартты даярдап коебуз. Анын бардыгы бардык жерге иштебейт да. Аны ар бир мектепке чейин эгерде түшө турган болсок, ошол жердеги ийкемдүүлүктү бериш керек, башкаруу ийкемдүүлүгүнчү. Бүгүнкү күндө бардык эле өнүккөн мамлекеттерде эмне кылып атат? Адабият сабагына келгенде концепцияны үйрөтүп атат да. Кантип ар кандай жазуучулар чыгарган чыгарманы ошол концепцияны биз окуучулар менен талдай алабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү окуучулар окуп жаткан Ажар ал 1920 жылдары түзүлгөн, ошол биздин куракка мүмкүн дал келет. Бирок бүгүнкү күндө Ажар көтөргөн концепция бүгүнкү күндө деле жашап келе жатат да. Ошол эмгек мигранттары, жолдо калып калган, поездден түшүп калган эмгек мигранттары, кор болгон кыздар, ошолор жөнүндө концепцияны сүйлөшкөнүбүздө, ошондо мугалимдерге мүмкүнчүлүк берет элек да. Мүмкүн ал Касымалы Жантөшевдин чыгармасы менен окуйбу же башка ошол авторлордун чыгармасын окуйбу, бир концепциясын бермек да. Анан экинчиси дагы бир былтыр мектепке барып калдым. Информатика мугалими мугалимдин ордунда мындай сырттан эле курсту бүтүп келген, аябай мындай такшалган жаш бала окутуп атыптыр да. Анан эмнеге мындай кылдыңыз деп мектептин директорунан сурасам айтат, мурдагы жанагы basic Pascal менен окута берип балдар жадады эле. Ал бул бала болсо тиги эмеге Бишкекке барып окуп келиптир 3 айлык курстан дейт.
жанагы Python дейбизби, бүгүнкү Salesforce дейбизби, же интерфейс дагы бир нерсе дегендер бар экен. Ошолордун бардыгын даярдап келиптир. Окуучуларым кызыгып келип окуп атат деп айтты да. Ошол мугалимдерди компетенттүүлүккө карап туруп, ишке алып, анан окуучуларга компетенттүүлүктү кантип даярдап беребиз деген заказды коюшубуз керек да, мына уюштуруучулар. Рахмат. Жалпы 9-класска чейин негизи предметтик стандарттар иштелип бүткөн. Тилекке каршы 10-11 класска келгенде предметтик стандарттар иштелик бүгүнкү күндө да. Министрликтин сайтына киргенде да жалпы негизи мугалимдер кирип эле 9-класска келип эле андан ары уланмалык жок болуп атат. Ал эми сиз туура айтып атасыз, эгерде жогору жактан түшүрүлгөн стандартка ылайыктуу программаны берилбесе, мугалим андан сыртка чыга албайт да. Окуу программасын жалпы мазмунун өзгөртүүгө муктаж болуп атат да. Окуу жайга барганда, 1-2 курска барганда өзүмдүн тажрыйбамда билип атам да, үйдөгүлөрдөн. Барганда элементардык мектептеги жөнөкөй информатикадан алган базалык нерсесин колдонуп курстук иш, дипломдук иш жаза албай, мектепкедеги жөн мектептин мугалимдерине кайрылган учурлар болуп атпайбы, тажрыйба же болбосо сыртка жасатып аткан учур. Биз билим берүүнүн деңгээлин жакшыртуу керек дегенде дайыма өнүккөн мамлекеттердин билим берүүсүнөн үлгү алышыбыз керек деген ойду дайыма айтып келебиз. Биз азыр өнүккөн мамлекеттердеги айрым бир кызыктуу сабактар жөнүндө атайын топтом жасаганбыз, ошону көрүп алалы. Эл аралык билимди сыноо программасы жана дүйнөлүк экономикалык форум өңдүү уюмдар билим берүүнүн сапаты боюнча көрсөткүчтөрдү байма-бай жарыялап турат. Бул тизмелерде Финляндия эң мыкты билим берүү системасы менен сап башынан түшпөй келет. Фин мектептеринде башталгыч класстын окуучуларына баа коюлбайт. Мугалим музыка гана комментарий бериши мүмкүн. Ошондой эле сабактардын саны да аз болуп, окуучуларга дээрлик тапшырма берилбейт экен. Окуучулар билим биринчи кезекте өздөрүнө зарыл экендигин түшүнүп окушат. Кайсы сабактарга басым жасалышы керектигин шаар жана мектеп жетекчиликтери өз алдынча чечет. Ошондон уланбы бул өлкөдө эң мыкты окугандар менен эң начар окугандардын ортосундагы айырма өтө аз. Швейцариянын билим берүү системасы да мыктылардын бири. Окуучулар жашаган аймагына жараша немис, француз же итальян тилинде билим алышат. Көп нерселерди колу менен кармап, тажрыйба аркылуу үйрөнгөн окуучулар математиканы да туруктуу формуланын жардамы менен эмес, өзүнүн туура деп эсептеген жолу менен эсептешет. Ошондой эле Швейцариянын мектептеринде ката кетирүү бул ийгиликке карай жол деген түшүнүк калыптанган. Билим берүүдө мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен өлкөлөрдүн бири Бельгия. 90% балдар 2,5 жашынан мектепке чейинки окуутуу борборлоруна барат. Сабактар эркин, интерактивдүү формада өтүп, алардын кызыгуусуна жараша түрдүү иримдерге катышат. Бельгияда башталгыч жана орто мектептерде башка өлкөлөрдүн тарыхы жана маданиятын окутууга да басым жасалат. Анын алкагында окуучулар башка Европа өлкөлөрүндөгү мектептерге барып, алмашуу программаларынын негизинде бөтөн үй бүлөлөрдө жашап кайтышат. Мындан сырткары, PISA-дын рейтингинде тесттерден эң жогорку бала алгандардын катарында сингапурлук мектептер турат. Окуучулар мектепти жаңы баштарда эле сынак тапшырышат. Окуу процесси катаал жана академиялык курамыда болупту. Бардык мектептер бирдей окуу программасына баш ийет. Сингапурда мугалим болуп иштөө да оңой эмес. Анткени балдарды окутууга эң мыкты университеттерди аяктаган жалпы бүтүрүүчүлөрдүн 30%-ын гана тандап алышат. Ошондой эле Япония, Түштүк Корея, Гонконг мамлекеттери да билим берүү системасы менен алдыда келе жатат. Бул Азия өлкөлөрүн жалпылап турган окшоштук окуудагы оор түйшүк жана катаал талап. Бакыт мырза, сиз дагы ошол Финляндиянын мектептеги билим берүүсү боюнча жазылган бестселлер китептерди кыргыз тилине которуп, бул тармакты жакындан изилдеп жүрөсүз. Жогоруда билим берүү стандарттарынын кайсы өлкөнүн кайсы мисалдарын алсак болчудай Кыргызстанга? Өнүккөн өлкөлөрдүн баарын эле копи-паст кылып албай, өзүбүзгө жараша алышыбыз керек. Бирок мындай негизги маселе мектеп турмушка даярдаш керек да. 18 жашка чыкканда бала же кыз ошол эмгекке жарамдуу жаран болуш керек. Ал Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн төрт тарабында иштей ала турган деңгээлдеги бир жаран болсо, анын үчүн эмне керек? Биринчи англис тил. Бүгүнкү күндө маалыматтардын 60%, интернеттеги маалыматтын 60% англисче. Англисче билген жаран дүйнөнүн төрт тарабына барып иштеп атат, кайсы кесиптен ээси болбосун. Экинчиси, Кыргызстанда эле отуруп, Кыргызстанда эле жашап, дүйнөгө иштеген программисттерибиз бар. Биз информатика сабагын 8 класстан 5 класска араң түшүрүп алдык, 5 класстан окутуп баштадык. Ошондо да актуалдуулугу жоголуп кеткен программаларды окутуп атабыз. Мисалы ошол Эстония, Финляндия өлкөсү, ал эмес, алар Европа өлкөсү болсун, Монголия 1 класстан баштап код жазууну, программа жазууну үйрөтүп баштайт.
Кыргызстандагы бир программисттин мына жогорку технологиялар паркында иштеген бир программист орточо 1 миллион сом экспорт кылат экен да. Ушул эки нерсе аябай керектүү. Анан эми англис тилди биз биринчи класстан деле окутабыз. Же болбосо орус тилди деле биринчи класстан окутабыз. 11 класс бүткөндө эмне болуп атат? Же англисче сүйлөй албайбыз, же орусча сүйлөй албайбыз да. Методиканы өзгөртүш керек болуп атат. Анан Дүйнөлүк экономикалык форумдун рапортторуна белгиленген негизги 8 көндүм бар. Глобалдык эмгек рыногуна керектүү көндүмдөр. Ошол сынчыл ойлом, креативдүүлүк, инициатива ала билүү. Ушул сыяктуу көндүмдөрдө мисалы сабактардын санын өзгөртпөй эле адабият сабагына эле мисалы сынчыл ойлом үчүн Жорж Оруэллдун Айван чарбасын же болбосо 1984 чыгармасын киргизсе болот. Адабиятка Адабият сабагына эле да. Атайын өзүнчө сабак кылбай, ошол эле сабактарда ушул көндүмдөрдү үйрөтүш керек. 18 жашка чыккандан кийин күндүгө бир чечим кабыл алууга туура келет да. Бирок ошол чечим кабыл алуу техникасын мисалы мектепте үйрөтсө жакшы болот. Мисалы кайсы сабактан кантип? Математикада үйрөтсө болот. Анан кийин мисалы математиканы 1 класстан 11 класска чейин окутабыз, бирок акчаны туура колдонууну үйрөтө бербейбиз да, же финансылык сабаттуулукту үйрөтө бербейбиз. Балким болуп аткан сабактардын эле мындай методикасын, техникасын мазмунун үйрөтүш керек да. Сабактарга киргизиш максат эмес да. Ал деген класстык сааттар бар, класстан тышкаркы иш-чаралар бар. Анан мисалы азыр мына Юсофош деген организация бар. Мекеме ошо азыркы учурда окуучуларга өзүн өзү таануу боюнча семинарларды өткөрүп атат да. Биринчи мугалимдерге өткөрүп атат, анан мугалимдер ошо баары окуучуларга. Азыркы дүйнөдө менин ролум кандай, менин ордум кандай, ошону мына сабакка киргизбей эле айрым элементтерин адам жанагы 10 предметине киргизели деп атабыз. Бул иштер аткарылып атса, мындай көндүмдөр үйрөтүлүп атса, анда эмнеге жыйынтык азыркыдай болуп атат анда? Негизи ошо окуучулардын анан мугалимдердин жоопкерчилиги болуш керек. Биздики эми Кыргызстанда мындай болуп калат. Эптеп бүтсөк ата-энебиз орундаап берет, жумуштап берет депчи. Анан өзүбүз ошо жана жоопкерчиликти көтөрбөй атабыз. Негизи ошо чет мамлекетте эми каражатка байланыштуу балким айрым мүчүлүштөр болуп атат бизде. Бирок балдарды ушундай жоопкерчиликти өзүнө алууга кантип үйрөтөбүз анда? Ошону теги акырынан методикалар иштелип чыгып атат, окуучулар менен баарлашуу жүргүзүлүп атат да. Арабызда Flex программасы менен Америкада 1 жыл окуп келген дагы атайын окуучулар отурат. Американын окуу программасы салыштырып айтып берсеңиз, эмнеси менен жакты, эмнелер эсте калды, эмнеси таң калтырды сизди? Негизи Кыргызстан менен Американы салыштыруу кыйын, бирок ошо айта кетчү нерселер бул социалдык аспекти, мугалим менен окуучунун мамилеси. Мугалим ал жерде мисалы үчүн дос катары алынат. Өзү мамилеси башкача да. Мисалы үчүн Кыргызстанда кандай мамилеси? Мен деген мугалим бүт күч менде деп. Мисалы үчүн отур же мындай тигини кыл, муну кыл деп. Ал жакта андай эмес. Методикасы да башкача, дос катары же болбосо класстын түзүлмөсү кандай башкача отуруп, тегеректе отурабы, өзүнүн ой пикирин айтабы. Биз жакта Кыргызстанда болсо ой пикирин айтса, ал болсо сен эмнеге айтасың, сени бирөө сурадыбы деп туруп отургузуп коет. Анан болсо окуучу болсо кайра өзүнө кирип кетип эчтеке айткысы келбейт да. Эң негизгиси эмне сынчыл ой пикир айтып кеткенбиз. Бул жакта бирок ошого акцент кылыш керек деп ойлойм. Демек бизде окуучуларда мындай эркиндик аз деп ойлойсуз. Эркиндик жок. Эркиндик жок, анткени бул мугалимден гана эмес, өзү биздин менталитет айтып кеткендей эле социалдык менталитетте өзү мындай иерархия бар. Же болбосо ата-эне, же болбосо мугалим, же болбосо дагы бир мектептеги администрация да. Эчтеке кылгысы, эчтеке айткысы да келбейт, айткысы да акысы жок, ошол менен булар ушинтип ойлоп калган да. Муну өзгөртүү мүмкүнбү? Ошол жогоруда сиз айткан системаны бизге алып келсе туура келчүдөйбү? Албетте туура келчү. Азыр окуучулар буга даяр. Окуучулар мындан тышкары мектепте гана окуй эле, курстарга барат, же болбосо бир клубтарга барат, же болбосо интернеттен эле, ошондой эле YouTube'дан же башка жерден карайт. А мугалимдерчи? Мугалимдер методика боюнча өзү мамилесин өзгөртүп, кантип кызыктуу кылып өткөрүп, сабакты өткөрүп берсе, ошону ойлосо жакшы болот. Мугалимдер өздөрү дагы өз алдынча издениши керек. Мугалимдер өздөрүнүн алдынча, анан кийин ошо вообще системада, ошо программада, протоколдо специфичный мындай так эмелерди жазып коюш керек. Мисалы үчүн, не обижайтесь, бирок министрлик эмеде протоколдо так нерселерди айткан жоксуз.
Азыр ушул жерде мугалимдердин өзүнөн сурап көрөлүчү. Мисалы жогоруда бала айтып атат, бул окуучу менен мугалим дос мамиледе болгону бизге жакшыраак болмок, эркиндик болмок, оюбузду эркин айтмакпыз, сынчылык жүгүртмөкпүз деп. Мугалимдер ушул нерсеге даярбы? Чын эле окуучулар менен достой мамиле кылып сабак өткөнгө биздин учурда, биздин менталитетте? Туура айтат. Чындыгында бизде чет мамлекет менен бул Кыргызстанды салыштырууга мүмкүн эмес. Биринчиден биздин ошол мурун калыптанып калганбыз, менталитетибиз ошондой. Бирок сенин сөзүңө да кошулат элем. Чындыгында окуучулар менен канчалык ийкемдүү мамиле кылсак, ошолорго канчалык жакын болсок, ошолордун оюн туура кабыл алсак, аябагандай өсмөкпүз да. Бирок бизде андай болбой атат. Эмне үчүн болбой атат? Себеби ошол биздин башкаруу жагы. Кээ бир окуучулар бар. Эгер ошону менен кечке ошондой дос болуп, ошондой мамиле кыла берсек, ал башыңа чыгып кете тургандагы бир мезгил болуп калат да. Окуучулардын анда мамилеси да башка болуп калат. Окуучулар ушул заманбап дүйнөдө атаандаштыкка туруштук бере алыш үчүн азыр тез арада дейбизби, кандай предметтер киргизилиши керек же кандай сабактар киргизилиши керек деп ойлойсуз мектептерге? Негизи азыр биз аябай узко ойлонуп атабыз да. Кандай предмет дегенде, предметтер жакшы эле системада дегенде, мисалы үчүн министрликке баарын таштап коюу деле туура эмес. Бул жерде мугалимдердин ролу жана окуучунун ролу өзгөрүш керек. Окутууда негизги фактор бул окуучу болот экен. Окуучу эмнеге кызыгат, окуучу эмнени жактырат, окуучуга эмне жагып атат, окуучунун темпи кандай, окуучунун деңгээли кандай. Биздин кандай, бизде кандай? Мисалы үчүн эгерде реформа дей турган болсок, мен мындай сунуштамакмын министрликке. Биздин балдарды 1-чи класстан 12-чи класска чейин, 11-чи класска чейин бир класста окутуу бул туура эмес деп ойлойм. Анткени баарлашуу деп мисалы үчүн айттык бул жерде. Баарлашуу эмне үчүн болуп атат? Анткени 11 жыл бала бир класс менен баарлашып келген. 25 окуучу менен же 30 окуучу менен баарлашып келген да. Америкада мисалы үчүн мындай. Бала математика сабагын өзү 3-чү класс деп коелу. Бирок анын деңгээли 5-чи класс менен бирге болсо, анда 5-чи класс менен бирге окуйт. Ал эми физика сабагында деңгээли 3-чү класс менен бирге болсо, анда 5-чи класстын баласы 3-чү класс менен окуйт. Ар бир бала өзүнүн темпине жана өзүнүн деңгээлине жараша окутулат да. Бизде ошол мисалы үчүн сынчыл ой эмне үчүн жүгүрбөйт? Анткени класста болгону 25 окуучу бар, кимдин кандай ой бар экенин баарын билип койгон да уже. Сыртка жанагы коробкадан чыга албай калат. Мугалимдердин жанагы дос жана мугалим эмеси, мамилеси бул мүмкүн. Мен өзүм мугалим катары 9 жыл эмгектендим. Мен деле окуучулар менен дос катары мамиле жасачумун. Ар дайым жана окуучуларым best teacher деп коюп болчу да. Эң мыкты мугалим. Көп шуткалайм, көп мисалы үчүн окуучуларга карап мамилени курам. Мугалим билим булагы эмес да. Мугалим бул билимге болгон көпүрө. Аны кызыктырып, бала ошого умтулуш керек. Лерайым, сизче кандай пикирдесиз? Негизи эле жалпы жөнүнөн нелерди өзгөртө алабыз? На самом деле учителя очень сильно перегружены. Чын эле азыр мугалимдердин түйшүгү чоң. Мындай шартта мугалимдердин өз окуучулары менен дос катары сүйлөшүүгө психологиялык күчү калбай калып жатат. Баардык мугалимдерди окутуу программасына, календардык планга катуу байлап коюшкан. Ал пландарда баары мүнөтүнө чейин так жазылган. Америкалык тасмалардагыдай мугалим класска кирип келип окуучуларына жүргүлө бүгүнкү сабакты зоопаркта өткөрөбүз дей албайт. Антип эркин окутуу биздин мектептерде мүмкүн эмес. Району, гарону сыяктуу көптөгөн текшерүүчүлөр мугалимдин шаштысын алат. Азыр биз реалдуу ишке ашыра ала турган нерсе бул академиялык автономия. Мейли 30-40% сааттар сөзсүз өтүлсүн. Ал эми калганы мугалим өзү тандасын да. Ушундай эле нерсе окуучулар үчүн да ишке ашырылсын. Сөзсүз ала турган жана жеке өзү тандай ала турган сабактар болсун. Эмнеге олимпиадада алдыңкы орундарды сапат лицейлери алып кетип жатат? Себеби аларда тандоо окуу бар. Кайсы бир сабакка көбүрөөк даярданыш үчүн алар башкаларынан баш тартып кое алышат. Бирок муниципалдык мектептердин окуучуларында андай мүмкүнчүлүктөр жок. Андыктан академиялык автономия мугалимдер үчүн да, окуучулар үчүн да маанилүү. Муну билим берүү министрлиги ишке ашыра алат. Министерство образования это сделает. Чоң рахмат сунушуңузга. Ушул жерден бир жакшы мисал көргөзгүбүз келип турат. Ош шаарындагы жеке менчик мектептердин бири жогоруда айтылган айрым бир кызыктуу сабактарды өзүнүн мектебине атайын киргизген. Ошол боюнча атайын сюжетти көрүп алалы. Одна из самых главных проблем то, что мир быстро меняется. Биз дүйнө тынымсыз өзгөрүп турарын, ал эми билим берүү программасы көп учурда артта калып кетээрин түшүндүк.
Биздин максат мамлекеттик программаны негиз катары алып, ага кошумча жаңы сабактарды кошуу менен толук бир күндүк мектеп программасын түзүп чыгуу болду. Учурда биздин мектептин программасында мамлекеттик программа толук сакталган жана кошумча сабактар да киргизилген. Мисалы, биздеги негизги багыттардын бири компьютердик илимдер. Бул тармак боюнча бир канча сабактарды киргизебиз. Мисалы, Roblox платформасынын алкагында гейм дизайндын негиздери деген сабагыбыз бар. Бул сабак 5-6 класстар үчүн ачылган. Окуучулар 6 күнү келип окушат. Дети приходят каждую субботу и работают на этом курсе. Должна развивать свои фигуры. Она ходит. Нет. Книга. Нет. Телефон. Пластик. У нас также есть дебаты. Ошондой эле бизде дебат сабактары бар. Мында балдар критикалык ой жүгүртүүнү, бири-бири менен сүйлөшө алууну үйрөнүшөт. Бизде дагы комикстер сабагы бар. Көп адамдар муну болбогон нерсе катары кабыл алышы мүмкүн. Бирок биз үчүн бул предмет кызыктуу сабактардын бири. Анткени ал окуучуларга креативдүү болууга, сюжетти ойлонууга, ошондой эле комикстердин жан дүйнөсүндө болуп жаткан нерселерди башкаларга жеткирүү максатында колдоно алышат. Изъясняться. А вот такая стена у вас получается. У вас нет стены, а что вы там сзади вот так делаете? Да, ну... Для нас очень важно, чтобы мы дали возможность детям выбирать предметы. Мындан тышкары эркин тандоого мүмкүн болгон сабактарыбыз көп. Биз үчүн окуучуларга тандоо укугун берүү маанилүү. Ал сабактарды алуу шарт эмес. Кызыгуусуна жараша тандай алышат. Мисалы, веб-сайт жазуу сабагын тандаса болот. Биз өзүбүздүн окутуу программабызды ар тараптуу байытып, окуучуларга өздөрүнө жакын нерселерди тандай алуу мүмкүнчүлүгүн бергибиз келет. Себеби дүйнө өзгөрүп жатат. Башкалар эмес, адам өзү да эмнеге кызыкканын билбей калышы мүмкүн. Андыктан биз аларга баардык нерсени байкап көрүү мүмкүнчүлүгүн бергибиз келет. Кийин окуучулар өзү кызыккан тармагы боюнча өзүн өнүктүрө берет. Возможность им перепробовать все, чтобы потом они уже могли более глубоко развиваться в этом направлении. Мына жогорудагыдай мисалда министрлик мамлекеттик деңгээлде ишке ашырса болобу? Ал жагы да каралып атат. Азыр ошо мамлекеттик мамлекеттик компонент, мектептик компонент, ошо процентовкалары дагы каралып чыкты да. Мисалы 70% мамлекеттики болсо, 30% мектеп өзү тандап алганга мүмкүнчүлүк берилет. Берилдик долбоорго коштук да. Анан азыр коомчулук кандай кабыл алат? Анан бул жерде мына айтып кетип атышпы? Окуучулар методикалар, мугалимдердин методикалары дегенде анан жакшы жактарыбыз бар мугалимдердинчи. Просто ошол мугалимдер бири-бири менен пикир алмашып, тажрыйба алмашыш керек да. Андай болбосо биздин жана балдарыбыз мына кантип флекске бармагылы, кантип тиги чет мамлекетте окумагылы, билим берүү такыры төмөн болуп кетсечи. Иә. А курстарда деле ошол мугалимдер университетти бүтүп окуп келишкен да. Ошол флекске менен барыш үчүн дагы мектептен сырткары барышат, курстарга ошол аркылуу барышат. А мектепте сабак жетишпейт ошон үчүн. Балким айрымдары ошондойдур. Курска да барышат. Айрым мугалимдерибиз бар, мына англис тилчи мугалимдерибиз бар. Сабакты шумдук өтүшөт, турабы? Баягыдай дос эмес, партнер катары. Мындай суроодо биз 11-де бүткөндөн кийин орто тапшырабыз вузга тапшырыш үчүн. Бирок ошол эле учурда ортодо биз өтпөгөн темалар келет. Мисалы математикадан алсак. Андан кийин биз азыр 11-класста интеграл, туунду дегендерди өтөбүз. Ал бизге эч жактан кереги жок. Башкача айткандачы, бизди текшербейт андан, бир мындай выгода ала албайбыз. Андан кийин жөндөн эле окуп атабыз. Башкача айткандачы. Андан кийин ортого барыш үчүн деле орто негизги максаты бул 11 жылдын ичинде алган билимди текшерүү да. А биз ошону текшериш үчүн мектептен сырткары еще ар кандай курстарга барып жүрөбүз. Госэкзамен тапшырабыз, ошол ОРТ сыяктуу биз билим тапшырабыз, бирок госэкзаменде бир нече предметтер бул 100% ушуну тапшырабыз, бирок акыркы бир предметти биз өзүбүз тандай албайбыз да. Мисалы, мен химияны окугум келбейт, ага мага кереги жок да, мен информатика тапшырам. Эмне үчүн мен химиянын ордуна өзүм тандай албайм? Эмне үчүн бүт окуучулар химияны тандаш керек? Ошону госэкзаменде ушул суроо келет да. Анан чындыгында чоң жигит жакшы айтты. Биз азыр ушул маселени көтөрүп атабыз да, мугалимдер, айрым адистерибиз айтып атат. Физикага 5 саат беришет, мисалы
там чет тилге 10 саат беришибиз керек, тиги предметке ар бир өзүнүн эле предметин саатын көбөйткөнгө аракет кылышат да. Анан бирок чогулуп алып айтып атабыз. Ошол предметтин ичиндеги мазмунду карайлы. Анан мына Эчеке да жана айтып кетти. Кереги жок темалар балким 5-класста деле окулат, ошол эле 7-класста кайра эле баягыны кайталап кое болчу деп кайра башталат. То есть ичиндеги азыр программанын мазмунун, предметтик стандарттын мазмунун дагы иштеп чыгасыздар. Жакшы. Бүгүнкү күндө ошол рынокто туруштук бере алабы мугалим? Мына ошол өзүн түптөсүн мугалим, биринчиден. Өзү түптөсүн мугалим, өзүн өзү түптөсүн. Эртең аттестациядан бери өтүшүң керек деген бар да. Айлык алыш эмес бүгүн. Эртең мен кандай мугалим болом? Эртең ушундай балдар мени класстан жетелеп чыгарып койбойбу деген маселе болуш керек. Азыр дүйнө тынымсыз өзгөрүүнүн үстүндө болуп атат. Мындай чакта биз билим берүү программасын канча жылда бир өзгөртүп турушубуз керек жана эмнеден башташыбыз керек? Негизги тоо кетер жерлерине 1-2 сүйлөм менен токтололу. Анан ошо менен жыйынтыктайбыз. Эркиндик, автономия бериш керек. Окуучуларга тандоо укугуна, мугалимге ошол окута турганга тандоо укугун. Дагы бир кошумчалай турган нерсе жанагы толгон толтура текшерүүчүлөр деген бизде бар да. Мугалимдердин, мектептин колун байлаган бүгүн текшерүүчүлөр. Эгерде ошол журналда, эгерде биздин темабыз менен китеп дал келбей турган болсо, эртең прокуратурадан келе турган болсо, мектептин директоруна иш ашат. Ошондой, ошол нерседен бошотуш керек. Мугалимдерге да эркиндик бериш керек, демек. Бул айтылган пикирлерди министрлик канчалык жакшы ошо стандарттын чечимдер, документтер туура даярдаса дагы аларды окуучуга жеткире турган бул мугалим. Бизде жакшы мугалимдер даярдашыбыз керек. Бир азыркы талапка жооп бере турган сабактар деп айттыңыздар үстүртөдөн, бирок алардын ичине биз медиа сабаттуулукту, биринчи бул медициналык жардамды, финансылык сабаттуулукту жогоруда айтып кетишти. Андан сырткары өзүбүздү мындай ар тараптан келиштирүүгө арналган курстар бар, ошол курстарды биз мектепке деле алып келсек болот. Мен мисалы үчүн 40 жылдык стажым болуп атат, ушу көп окуучулар мага суроо берет да. Кайталанма сабактар, кайталанма эле темалар. Ошо 5-класстан бери канча теманы өтүп келсе, ошону эле кайра өтө бермей да. Ошо программаны өзгөртсөк, кээ бир мисалы үчүн 10-11 класска келгенде кыргыз тилинен 10-11де кайталанма эле сабакта жаңы программа киргизилген эмес. Китептерде эч нерсе жок. Бирок мугалим ошону изденүүчүлүк менен алып барып атат деп айтсак болот да. Балдарды биз даярдашыбыз үчүн биз рамкадан чыгышыбыз керек. Балдар рамкада өсүп көнүп калышып атат да. Анан алар кийин иштеп баштаганда деле рамкага кирип калып, мисалы бул жумушту жаса десең, ошол жумушту эле жасап, андан тышкары жашаганды жок да, үйрөнүп билбейт. Аны билиш үчүн биз ушул эле билим берүү системасын рамканы жоюшубуз керек. Стандарттарды алышыбыз керек, креативдүү, критикалык мышленияны беришибиз керек балдарга. Ал болуш үчүн балдарга биз мугалимдерди деле жамандашыбыз туура эмес, методиканы деле жамандашыбыз туура эмес да. Ал жерде бул мугалимдер, кээ бир мугалимдер жакшы түшүндүрөт, балдардын ой пикирин түшүнөт, аларга жакшы жеткирип берет да, бирок балдарды ошол маалыматты кабыл алып, өзүнө сиңирип алууну биз үйрөтпөйт экенбиз азыркы маалда. Балдарга мен сунуштамакмын, окуучуларга өз алдынча көбүрөөк изилдениш керек. Self-paced learners деп коет. 25 окуучунун темпинде бир нукта кетүү кыйын. Эгерде сен бат үйрөнсөң, анда көбүрөөк интернет ресурс аябай көп. Анда интернетке чыгып көбүрөөк үйрөн. Бир класс менен чектелип калба. Эгер сен жай үйрөнсөң, анда бир аз токтоп, артка кайтып, анда артка кайт, биринчи класс кайталы, экинчи класс кайталы, анда ошо өзүң нугунда үйрөнүш керек да. Балдар көбүнчө өзү self-paced learners болуш керек, а мугалимдер lifelong learners деп коет, өмүр бою үйрөнгөн, изденген мугалим. Бул негизги факторлордун бири бул балоо системасын өзгөртсөкпү деген сунуш бар болчу да. Анткени окуучулар азыр мисалы 9-же, 10-че, 11-чи класста деле эптеп экзамен учурунда же баалып кетсем эле болду, 3 мененби же ушундай бүтүп кетсем эле болду деген ой менен. Мен ойлойм, баардык мектепте тең караса депчи. Себеби деген мисалы үчүн азыр айтып атат да, кээ бир мектептерде мисалы үчүн деген информатика сабагын эски эле багыт менен окутат депчи. Ал эми биздин мектепте таптакыр эле информатика сабагы жок да. Ошон үчүн баардык мектептерди тең карап, тең окутса деп ойлойм. Бүгүн талкууда айтылган сунуш пикирлерди Билим берүү министрлиги эске алып, жакын арада өзгөрүүлөр болот деп үмүт кылабыз. Анткени билим берүү тармагы Кыргызстандын өнүгүүсүнө түздөн-түз таасирин тийгизе турган тармак, билимдүү коом бололу. Берүүнү мен Айдана Топчубаева жана Нурболот Азамат алып бардык. Көрүшкөнчө.